мен Чыныбаева Калбеби. Аганек дачасында bir kança жылдан бери ошол жерде дачам бар, 5 соту, 10 соту. Анан ошол соседтерде муну мена дегенде гүл катарында эле сурап алып отургузсам, жастын алдында бола апак болуп жашынакай болуп гүлдөйт. Анан ошол гүлүңдөн бергин деп bir 5-6 түттү алып келип огорокко тигип койгом. Анан кийин эле күзүндө эле баягы гүлдүн эмесин баары эле кыпкызыл эле болуп жатат. Анан соседтерден сурадым, ай мына бул гүлдүн эмеси уругубу, мындан эмне болуп бул кысарып калды? Десем, бул клюква деген ушул деп ошентти. Муну эмне кылат десем, ортосундагысын жейт. Бул иммунитетти көтөрөт, бул дарылык касиети көп деди. Андай болсо деп, анан кийин бага ийин деп эме кылгам, анан бул тамыры менен көбөйүп кете берет экен, азырык чөптөй болуп эле. Анан тамырланып bir сапка эметтим, анан ошол bir сотудай жерге өзүнөн өзү эле бага көбөйүп кетип, мына 2 жылдан бери. Мурун балдарга эле эметкенде, ас кесегинде балдарга туруп берип, балдар неберелерим чупа-чуп деп жешчи. Анан маани деле берчимесин. Анан былтыр базарга барсам, орустар сатып атат. Анан штугун 1 сомдон деп. Анан деп андан көрүп алгандан кийин былтыр сатып 1000 сом кылгам. Быйыл сатып 2000 сом кылдым. Кичинекей эле жер, bir сотудай эле жер болот го, тырнактай эле жерден. Анан кийин муну көбөйтүш керек турбайбы деп ошентсем, неберем түндө чалып, бул аябай кандай эме экен апа, ушунун аты жөнүн эметип кандай кылып өстүргөнүм жөнүндө тамыры менен эметип берип сүрөткө тартып жибер дегенден, анан тамырын алып келип сүрөткө тарттырып атам.